Аманкулова Жаркын. Эне тилим, эне сүтүм. Кыргында далай беттешип, кыргызга кимдер келген жок. Кыргызды кырып жеңсе да, кыргыздын тили өлгөн жок. Оомалуу төкмөлүү дүйнөдө кыргыз эли бирде толуп, кирген судай ашып ташып, бирде бөксөрүп, бирде өнүп, бирде чөгүп болсо да нарк насилин, каада салтын, тилин, дилин бүгүнгү күнгө чейин сактап жеткирип отурат. Элибиздин тарыхына көз чаптырсак, небир эр азаматтарыбыз тилибиздин, улутубуздун келечеги үчүн кароосун казык, муштумун токмок кылып, кара башын канжыгага байлап курман болгонун көрөбүз. Тарыхты таңганын тамырсыз калганын деген сөз бар эмеспи? Өткөнгө баам салып, бабалар баскан бараан жолдун учугун улоо биздин колубузда. Бүгүнкү күндө тоо булбулу токтогулдун, 7 күн айтса түгөнбөгөн жеңи жоктун, нөшөрлөп жаан жааса да элдин назарын бурган саякпай, сагынбай өңдүү залкарларыбыздын тили кандай абалда? Чындыктан баш тартып болбойт. Карт тарыхтын барактарында өчпөс тамгалар менен жазылган кыргыз тили учурда өз үйүндө өгөйлөнүп турганы кабыргамды кайыштырат. Кыргыздар кыргызча сүйлөбөй туруп, өлкөбүздөгү башка улуттун өкүлдөрүнө кыргызча үйрөтөбүз дегенибиз жылкынын баласына үргөндү үйрөткөн менен барабар. Ээлеген жери жок, башкача айтканда мамлекети жок улут болушу мүмкүн, бирок тили жок улут болбойт. Тил улуттун күзгүсү. Тилибиз такыр эле бааланбай калды дегенден да алысмын. Улут үчүн, тил үчүн, дил үчүн күйүп бышкан, жан өрөп кызмат кылган жаштарыбыздан дагы уучубуз кур эмес. Ар бирибиздин жүрөгүбүз кыргыз деп соксо, намустуу болсок, эл жер үчүн күйүп бышсак, кыргыздын келечеги кең деп ишенимдүү түрдө айта алам. Айткым келген ойду Назым Хикметтин төмөнкү сөздөрү таамай таасын көрсөтөт. Сен күйбөсөң, мен күйбөсөм, көөдөй түндү ким жарык кылат? Улуттун, тилдин келечеги биздин, башкача айтканда жаштардын колунда. Андыктан кел, замандашым. Бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, желегибизди дүйнөгө желбиретип, ала тоодон ааламга үн салган Айтматовдун жолу менен келечекти көздөй багыт алабыз. Кыбыраган кырашат дегендей, майда кадамдар менен чоң максаттарга жетебиз. Кылым бир күндөн куралат, гүл бир кайрыктан чертелет, деңиз бир тамчыдан куралат эмеспи?